Ал ошондо камера астында ойноп койдуңарбы? Мен жолугушууга баргым келген жок. Мен Океанага көңүлүм жок, экөөбүз жолугушалык, экөөбүз сүйлөшүп көрөлүк. Көңүлү жок деген сөздү сиз айттыңыз Океанага. Макулсузбу десек, макулмун дедиңиз. Неге калп айттым? Тунук мындай сезимдерди сактап калып, ошол бойдон таза алып кетели деп атабыз да. Биз болсо көрсөтүүбүздү дароо эле буга чейинки биздин эфирибиз кайсыл жерден токтоп калса ошол жерден улантабыз. Эсиңиздерге салып өтсөк, ал чыгарылышта Рыскелди мырза күтүлбөгөн жерден эле жөн гана таанышуу боюнча Океананы мындай өзгөчө чакырган болчу, Гүлдесте менен. Ошол болуп турбу жолугушуу, кандай өтүптүр, дароо эле сурай бербеликпи? Ооба, биздин көрүүчүлөр да ошону күтүп атса керек. Рыскелди мырза, сөз кезеги сизде. Саламатсыздарбы баарыңыздарга, ассаламу алейкум. Жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөр, жана ошондой эле Канат мырза, Анжелика айым, менин досторум, кыздар, суроо аябай жакшы болду. Буга чейин аракет кылдым мен, Океанага жаздым, чалдым. Бирок ал жактан жооп келбеди мага. Ачыгын айтканда, жолугушууга чакырганга аракет кылдым. Убактым болбоду, бошо албай койдум деп. Жок, биз көрдүк го, бул жерден Океана макул деди, Гүлдү алды, анан кийин эле эмне болуп кетти бул жактан чыккандан кийин эле? Өзүбүз деле түшүнбөй калдык ал жагына. Ал ошондо камера астында ойноп койдуңарбы? Экөөңөр актерлук мындай мастерствоңорду көрсөтүп койдуңарбы же кандай? Жок. Макул дегенден кийин, эшикке чыккандан кийин жок дегенде мындай, билбейм, бир лимонад ичсеңер дагы 5 мүнөт, 10 мүнөт отуруп коюш керек го дейм. Убактысын бөлө албай койду, ал жагын биз Океанадан сурайлы анда. Ошо Рыскелди мырза жигиттик милдетин аткарып жазыптыр, чакырууга чакырыптыр, чай ичели дептир. Андан кийин НТСтен кийин таштап кетип калыш керек бештөөбүздү, өзү жалгыз басып кетип калабы же кандай? Таштап кетишкен жок го. Эмне болду Океана? Океана, давайте сиздин жообуңузду угалы. Же үйгө кел дештиби? Саламатсыздарбы, Анжелика айым, Канат мырза, баарыңыздарга салам. Мен жооп берип кетейин. Ооба, жазды, Рыскелди байке чалды, бирок мен жолугушууга баргым келген жок. Себебин айтып кетсем, кандай деп айтсам, Рыскелди байкенин кесиби актер го негизи. Анан жашоодо дагы актер болуп кетет экен да, кээ бир учурлар да билбей калат экенсиң, чындыгын айтып жатабы же чын эмеспи. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Депчи ойлонуп, мунун себеби эмнеде дегенде, ошол эфирде айткан, мен Океан менен жолуктум деп. Ал нерсе негизинде болгон эмес. Биз жолуккан да эмеспиз, ал мага жазган дагы эмес, биз сүйлөшкөн дагы эмеспиз. Ошол нерседен мен кичине ойлонуп калдым да, эмнеге антип айтты, эмнеге калп айтты. Чыккандан кийин деле мен бергим келди суроону, бирок өзү деле сөз баштап ушинтип айтып койдум деп айткан дагы жок да. Түшүндүрүп берген жок. Ошондуктан мен жолугушууга баргым келген жок. Баары сиздин эмоцияңыздан көрдүк. Чакырууну кабыл алдыңыз, макулсузбу десек, макулмун дедиңиз. Андан бул эле себептер менен эмеспи? Балким башка да себептер бардыр да. Рыскелди мырза кандай айтса дагы сиздин көңүлүңүздү алганга гүлүм берди, чакырууга чакырды. Бирок сиздин жообуңуз, биз антип мурда жолуккан эмеспиз, биз мындай кылган эмеспиз деп атасыз да. Себеп? Ооба, ошол калп айтканы мени кичине ойлондурду да, эмнеге калп айтты, эмнеге антип айтып койду деп. Ошол момент эле биринчи мен сени жолугушууга чакырып атам деп айтса деле болмок. Ошол себептен жолугушууга баргым келген жок. Буга чейин Океана кандай? Башка дагы себептер бар, азыр айтпай эле турайын. Эмне себептен башка себептер бар деп туруп, Асель экөөңүздөр карашып калдыңыздар. Биздин көрүүчүлөр деле ушул суроону берет болуш керек. Эми кыздар арасында сырдашуулар бар да, Канат мырза. Азыр Рыскелдин жообун күтүп атабыз. Келиңиз. Ооба, мен негизи ал учурда Океананы
мындай балким эми жигит катары сынаганга аракет кылгандырмын. Негизи эми ар тараптан сынагым келет. Кантип сынадыңыз? Мисалы эми билбейм. Алдаппы? Жок. Жок, жигиттер сынайт. Жакшы эле ой менен. Жок, бул жалгандай жапкандык болуп калат да. Мен мисалы бирөө менен жолугушпасам, Канат мен жолуккам Анжелика менен ооба десе мен жаман болом да. Эмне калп айтып атасың деп турабы? Калп айткым келген эмес эле, бирок. Калп айтып койдуңуз ошондо. Кийинки ошо жолуккум келип анан кийин ошол нерсеге баштаган болушум керек деп ойлойм да. Бул мен бул жигиттик туура чечим деп ойлойм. Мен калп айтып бул башка бирөөгө айтып эч нерсе кылган жок, бирок досумду колдойм, качышып атат, бактылуу болсун депсиң, бул жерде болушунун кереги жок деп ойлойм. Эч кандай досуң. Океана тараптамын, Океана бир суроо берем. Мен деле Океана тараптамын. Жок, эмнеге сен биз кыздарды сынайбыз, биз ушундайбыз деп атасың? Болбойт мындай сынаган. Бул жерге биз ойногону, сынашкан эмес, тунук мындай сезимдерди сактап калып, ошол бойдон таза алып кетели деп атабыз да. Эми мен ошол нерседен баштагым келген болуш керек деп ойлойм. Эми ошол нерсе. Калптанбы? Иә. Эмнеден баштагыңыз келди? Калптан баштагым келген эмес эми. Ошондой учур болуп калды да мен. Эми толкунданып кетти, балким болду, башка нерсе болду. Ачыгын айтканда. Мен Океананын чакырууга келбей койгонум бул себеп деп эсептебейм. Балким бул жерде башка маселе бардыр да. Асель айым, сиз микрофонду алып калыптырсыз. Сиз Экөөнүн ортосунда сиз сүйлөшүп берген эле баарын билгендейсиз го, Канат мырза. Мен эми ортого түшкөндөй болбойм. Мурдакы эфирде Асель менен жолугуп, анан Океана менен жолуктум деп айткан. Мен жолуккан эмесмин Рыскелди байке менен. Даже WhatsApp'тан жазышкан эмеспиз. Анан ошентип айтканда мен шок болуп элем, унчукпай калып калгам да. Андан кийин экөөбүз таанышып көрөлүк деп Океанага сунуш киргизгенден кийин мага WhatsApp'тан жазды Рыскелди байке. Мен Океанага көңүлүм жок, экөөбүз жолугушалык, экөөбүз сүйлөшүп көрөлүк деп. Анан мен экөөнүн ортосуна түшпөйүн деп жолугушууга чыккан жокмун. Рыскелди, кандай? Жооп бериңиз. Кантип түшүнсө болот? Кыздардын сезимдери менен ойнойн дедиңизби? Жок, сезим менен ойногум келген эмес. Ачыгын айтканда менде андай деле мындай кызыгуу же болбосо кандай десем. Балдар оюңар кандай? Жолдошбек, бул кандай көрүнүш болуп атат негизи? Мен оюмча бул жерде эки кыздыкка туура эмес ойлойм. Бул жерде эң биринчи бул жерде таанышуу болуп жатат да. Мисалы бирөөсү жагат, бирөөсү жакпайт. Ар кимиси менен сүйлөшүп көрүш керек. Мисалы биз азыр келгенибизге жакын болду, бирок деген тааныбайт да. Мисалы бир кыз менен жолугуп көрүш керек, анын оюн угуш керек дегендей. Бул учурда мен Океананы толук түрдө колдобойм. Анткени биринчи эле эфир башталганда Рыскелди мен актёрмун деп айтып атканда, жок какшанып эле келатканда мен актёрмун деп анан келип эле анан бүгүн эле актер болгон, бүгүн билди же ошол күнү айтса болмок. Мисалы баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт го. Ошон үчүн бул жерде мен Океаныкын такыр туура эмес ойлойм. Анткени деген чыгып макул болду, макул болгондон кийин сөз түрдө чыгып коюш керек болчу. Бул жактан жигиттик кылып жазып аткандан кийин экөө менен тең сүйлөшүп, балким мындай сүй депейт го, мисалы баш кошуп кетти дейт, барып сүйлөшүп экөө менен да сүйлөшүп коюш керек болчу. Бул биринчи эфир таанышуу деп ойлойм. Океананын жообун угуп көрөлү эми. Ошондо менин мисалы мен көрдүм Рыскелди байкенин Аселге көңүлү бар экенин. Мен көрүп, билип, мен Океанага көңүлүм жок дегенден мен жолугушууга эмнеге барышым керек? Океана жашоодо деле ушундай болот да. Бул балким азыр экран алдында ушинтип биз сүйлөшүп атабыз. Чыныгы жашоого эгерде мага ушинтип гүлү менен келсе, айтмакмын, гүлүңдү Аселге апарып берип кой. Сен азыр туура эмес кылып атасың деп бетин эле айтып ошол жерден эле точка коюш керек болчу да. Сиз алып, макулмун, барам, жолугушам деп экөөңөр момундай жүрөкчү болуп калдыңар менин көз алдымда. Мен азыр экөөңөрдү мисалы сүйлөшпөгөнүңөрдү элестете албай жатам да азырчы. Ал убакта мен билген эмесмин да, мен чыккандан кийин бул нерселердин баары болуп жатпайбы. Мен ошондо түшүндүм, что актерлук чеберлиги жашоодо бир жуманын ичиндеги болгон окуя деп анда сөздү башташыбыз керек экен. Анткени ал жерде Рыскелдинин эч кандай күнөөсү дагы жок. Сиздин дагы мындай билбей турган мезгилиңиз экен. Чыккандан кийин анан Рыскелди эми Асель менен сүйлөшүп көрөйүн деди, Айзада менен сүйлөшүп көрөйүн дейт балким. Динара айымды балким чакырат деп айтса, мен макул болмокмун, макул деп. Бирок жок, анын тандоосу бар. Океанага көңүлүм жок. Океанага көңүлүм жок деген сөз болду да. Бул сөз канчалык деңгээлде чындык? Жооп берип коеюн. Негизи чын-чынына келгенде мен ооба таанышкым келди булар менен. Анан таанышкым келип, экөөнү тең ошол маалда ачыгын айтканда жолугууга чакыргам.
Океандагы Аселди дагы экөөнүн бирдей эле чалып, экөөнүн бирдей эле жолугушууга чакырып, жана айтып атпайбы? Ал жерде мага бизге жолуккан эмес, WhatsApp'тан да жазган эмес буга чейин ошол маалда айтып койду депчи. Ооба, ошол нерсени экөөнүн тең чакырып, ошол жерден кечирим суроо максатында эле чакырып, ошол жерден жакшы таанышкым келген, ачыгын айтканда, негизи. Аны экөөнүн тең чакырсам, келбеди. Мен Аселге деле чалдым, Океанага деле чалдым. Бирок алар үчөөбүз бир жерден эле жолугуп, ошол нерсени чечип алалы деген максатта чалып чакырган болчумун. Экөө тең келген. Эки отургучта отура албай калыптырсыз, Эки отургуч тең жок болду, анан жерге отуруп калган мезгил болуп калат. Азырынча түшүнүксүз. Түшүнүктүү. Демек, бул жерде бир нерсе такталбай калды. Балким Океананын мындай жүрөгүнө катуу тийип калган нерсе бул мен Океанада көңүлүм жок деген сөз бул канчалык деңгээлде чын? Ошону айтсаңыз. Океанага көңүлүм жок деп билбеймин. Азыр антип жазган деле эмесмин. Айтып айткан деле эмессиз. Азыр ушул сөздү угуп атып мен деле ойлонуп атам, качан антип жаздым экен деп. Мен калп айткандай болбойн, айта кетейин. Мен мага эмнеге жазып атасыз, сиз деген Океана менен кеткенден кетпейсизби деп жазган. Айттым, Океана эмне көңүлүңүз жокпу дегенде, ооба жок деген перепискалар бар менде. Аселя, сизге айткан турбайбы демек бул нерсени? Анан азыр айтып атпайбы, Океана экөөнүн. Сиз Океанага айттыңыз бул тууралуу. Сага көңүлү жок экен, Ырыскелди мага ошентип айтты деп айткан жокмун. Мага да жазды деп айттым да. Сиз айттыңыз Океанага. Көңүлү жок деп. Океана болсо сөздөргө ишенди. Жашоодо дагы ошондой? Ошондой сөздөрдөн, түшүнбөстүктөрдөн үй бүлөлөр деле ажырап жатпайбы? Орто жолдо курбусу айтып коет тура эмес, бузук телефон болуп, эртеси күнү сиз бактыңызды ушинтип эле кой берип коюп турбайсызбы? Уча бер деп мындай шарик кой бергендей эле. Жок, мага Ырыскелди жагып атат, эмнегедир мен жүрөгүмдү уккум келип атат. Кандай болбосун, балким мен баары сүйлөшүп көрүшүм керек деген позицияда болушуңуз керек болчу да. Эң негизгиси шашып точка койбош керек, бардык нерсеге. Ошондон мен сүйлөшпөй эле кой, көңүлүң жок, сага көңүлү жок экен деп айткан жокмун. Бүгүн эфирде эле мага жазган болчу, Ырыскелди байке деп айттым. Эми сиз жакшы нерсе жасагандай болуп атасыз ичиңизден, айтып коеюн бир ооз деп, туурабы? Биз анда эми ушундай ситуацияга туш келип калдык. Уланталы же. Бүгүн эфирде жазды деп мен жаздым да ошондо сага. Мен ошодон кийин деле чалгандан кийин айттым го, мен жолугушууга чакырайын дедим эле деп, анан кийин ошодон бери жазган жокмун силерге. Чалган да жокмун. Бүгүнкү эфирде келип Океанага айттым, мага жазган Ырыскелди байке деп. Жок, азыр жазды деп атпайсыңбы? Демек, Ырыскелди мырза, сиз тандоонун үстүнө жүрүптүрсүз да азыр ошондо, Ооба, тандайм. Мен эми бул жака тандоого келгем, ачыгын айтканда. Ооба. Балким башка бирөө менен жашоо бул убакыт көрсөтөт го, ар бир нерсе. Мен ошондой деле айткам, убакыт көрсөтөт. Алдыда эмне болуп кетет, эмне бар, эмне жок дегендей. Дагы убакыт алдыда эмне бар, эмне жок билбейм эми. Бул жерден азыр ушул жерден точка коюп туралы. Жолукууга чакырдым, бирок жолуга келбеди. Биз жолуктук реалити долбоору дал ушундай турмуш курам деген, турмушка чыкканга, же мен үйлөнгөнгө даярмын деген жаштарды ушул жерге алып келип аткандан кийин ойлоймун, максатыбыз бактылуу үй бүлө куруу. Демек, сүйлөшүп көрүшүңүздөр керек бири-бириңиздер менен. Балким сырткы келбети ички дүйнөсүнө дал келбей калышы мүмкүн. Убакыт бар сиздерде. Мен айымдарга баштай кетчү болсом, жанатан бери айым 10 жол колун көтөрдү окшойт. Ырыскелди менен ушу Океан жөнүндө бир өзүнүн сөзүн айтайын деп. Келиңиз. Катышчылар, баарыңарга салам. Мен бул ситуацияда Океананы колдойм. Анткени биз кыздар намыскөй болобуз да. Мен деле эгерде бир бала мени янында башка эле кызды чакырган болсо, мен деле барбайт болчумун да. Балдарга айтат элем, орустарда сөз бар эмеспи, за двумя зайцами погонишься, ни одну не поймаешь дегендей. Ошон үчүн өзүңөрдүн тандооңорду сыйласаңар, эгер байкап бири-бирибизди жакшы таанып калдык да, ушинтип 2ден 3дөн кызга жазсаңар, биз баары бир билип калып атабыз, биздин өзүбүздүн группабыз бар да. Ошон үчүн мен суранат элем, ойлонуп туруп жактыргылачы, соопчулукка мага да жазып койгулачы. Жок.
айым жана эрежесин айтып өткөндөй эле бул жакта ар бир бала 3 кызга жолукканга өзүнүн мындай укугу бар. Даже барыңыздарга жолукканга укугу бар. Бул жерден жөн эле таанышып билүү болуп атат да. Бул эч кандай бул жерде мисалы Рыскелди мырза же башка жигит чекит койгон жок. Мен ушул кыз менен дагы андан ары улантып сүйлөшөм депчи. Жок, эми өткөндө гүл берип атканда мен деле аябай ойлогом, серьезный шаг кылып атат, жакшы пара болчудай депчи. Анан бүгүнкү сөздөрүнөн кийин мен да шок болуп калдым да. Бул жакшы кадам жасады эле го. Ооба. Ошондуктан кимдин ким кандай чечими бар экен эртеңки күнү биз эфирден биле алат экенбиз, Канат мырза, чыйпылдаганыңызга жараша мен түшүнбөй жатам, кимдин позициясын бул жакта жактап атасыз. Болбой эле Рыскелдини көрсө тартып атат окшойсуз, Өзүңүз мүнөзүңүз да ошондой окшойт, бир нечеси менен сүйлөшүп көр, анан кийин эмне болсо болот дегендей эле. Кандай? Рыскелди мырзаны мен жакшы тааныбайм, мага жакпайт. Анда улантып алып